Музыка сезимдин тили. Адамдын жан дүйнөсүндөгү сөз жете албаган эң терең, эң назик жерине музыка жетет. Ошондуктан тарбия музыкасыз болсо кемчил болуп калат деп ырастайт педагогика илими. Эгерде музыка сезимдин тилиндеги окуу китеби деп эсептесек, анда бул предметтин алипеси табияттын музыкасы угуудан башталат дейт. Мына ушундай кайталангыс угундордун автору Арзыбек Бедияров. Gönülsüz bulup sana kalsam tuş bulup zamatta sağa jetsin deyim sakında uçkan kuş bulup sakında uçkan kuş bulup. Atam dele, apam dele mınday üzülüp düşüp mınday ırdap, anan bir toy tamaşalarda mınday yerlerde ırdap жүрген kişiler bolgon emes. Tek kana atam komuzda bir günü bayakı bir tayçı degen gün, anın çınık atalışkanday bileyim, oşol günü bir kolumuna bir günü çertip жүрді. Anan koroda üydün jumuşun jasap жүргөндө bir belgisiz bir oyunlarda kımıldap ırdap жүрөбүрчү. Apam koşoktu jakşı koşkon kişi bolчу. Bırak al kişi dele mınday ırdap, anday mınday kılчу emas. Hem bir gerekli uçurlarda mümkün oşonday temalarda mümkün ırdap oşonday koşoktordu aytsa gerek ele. 5-6 jaşar uragım bolsa gerek ele da. Anan oşol tökö деп koydu, anın çınık atalışı atı dele kanday eken bileyim. Tökö akem деп koydu elem da. Anan komuz çertedile şumganı birden göler çerti urdayt ele. Anan tüyün komuzdun başın mağa atam ana çoğunen barla şunu tiştetediler. Sen şundan şu komuzdu tişteginin sen daha komuzcu olasın, gelecekte ırçı olasın degen bir manede şu menin komuzun tiştetediler başın. Oşalar esimde kaldı da. Атпай журтка айдан ачык булаңыз, жалаңырдан айкел курдун курагыз, ага мисал арызышкандар сыяктуу Арзыбекте арзыбең себугабыз деп Кыргыз эл акын Эсенгул Ибраевдин ырсаптарындай Арзыбек Бедияровдун кичи мекени Жалал Абад областынын Сузак районунун Кызыл Сеңир айылы. Балалык кезинде өтө тартынчак уяң болуп, өз алдынча мандолина гармон үйрөнүп, эл алдына 7-класста тап чыккан. Анын алгачкы ыры 23 жашында жарык көргөн. Балалыгым кадимгидей эле ошол айылдын балдарындай эле, ошол айылда Kırgızdın ballarına kanday teşeli müz bolsa, oşalara kanday teşeli tüyüşük bolsa, ayında kanday embek jasap çoğoyuş gerek bolsa, kanday oyun oynap çoğoyuş gerek bolsa, men balalığım oşonda öttü. Oşo Kızıl Sengir ayılında bir 8 yıllık mektep var ele, al biz okugan mektepte, orta mekteplerde ele, bunday seyrek az ele olçu. Anam bizden ıldıyraq bir 5-6 çakırım ıldıйjakta, Orta Azya degen ayılda, Orta Azya orta mektebinen bütürgöm 10. klassa. O muzikaga bolgon kızıgım, oşol mektepte, ayıldık mektepte okup жүргөндө эле пайда болгон, мектепте өздүк көркөм чыгармачылык деп коет эле, анда азыр деле ошондой болуш керек. Ошол 20ге катышып, анан бирок бая элдерчилик мен баягы куулук шумдукту мындай анча болбойт эле, мен өзүм токтоорок, анан уяң болчу, өзгөчө уяңыраак элем. Биринчи жолу ырдаганым бул мен ушу 7-класста окуп жүргөндө болсо керек. 10-класста окуп жүрдүм. Анда таптакыр эле баягы уяңдыгын таптакыр кармап, мен элдин астында классташтарым арасында мен таптакыр ырдабаган, сүйлөбөгөн эле окуучу болуп бүттүм да кыскасы. Чыгармачылыкка биринчи жолу ошол 75-жылы мен алгачкы ырымды ошол окуу жайда окуп жүргөндө жазганмын, жаратканмын. Бул эне тилеги деген ырым болчу. Kılımdarga
Ыр терметип адам түгүл кушту да, кушта элпек канаттуу ыр ыкмына жашты кезге бир кайрылам дегендер Арзыбектен ыр булагын жуткула деп жүрөк кылдарын дирилдеткен оончунун ышыгына көрнүктүү Рыспай Абдыкадыров, Жолболду Алибаевдардын таланты оончуга таасир калтырган. Ал мектепти аяктагандан кийин Жалал Абад медициналык окуу жайына тапшырып, андан кийин Кыргыз мамлекеттик Бүйсара Бейшеналиев атындагы искусство институтунун маданий агартуу бөлүмүн аяктаган. Мектепте окуп жүргөндө эле ушул доктор боламын, ушул баягы элдин бир керегине жараган, элдин ден соолугун сактаганга, элдин ден соолугун карап, ошого бир жардам бергенге бир чоң салым кошкон бир ак калачан дарыгер болом деп кыялданып жүрдүм да. Анан эми мектепти бүткөндөн кийин баягы ойлогон ойдун баардыгы эле орундала бербейт да. Ал мезгилдерде ошол медиустка мен 3 жыл катары менен тапшырдым да, бирок өтпөдүм. Андан кийин баары ошол өжөрлүк менен жүрүп, акыры Жалал Абадтагы медициналык окуу жайына тапшырып, ошону мен 75-жыл, 74-75 жылдары бүттүм да. Аккордеонду үйрөндүм, комузга кичине кызыгып үйрөндүм, мандолин черткенди үйрөндүм. Бир жагынан ошол себеп болду. Ошол Рыспай акедей, ошол Жолболду акедей, Калдыбек Тагаев, Жумамүдүн Шералиевдей ошол бизден улуу муундагы ошол композитор оончулардын ырлары бүтүндөй кыргыздын жүрөгүнө сиңип, ошол кыргыздардын катарында мен да бар болчу, мага дагы ошолордун ырлары бүтүндөй мени арбап алган да. Жал көзгү жап-жаш элең анда жаз күнүндө жагымдуу элең жанга сен комуз элең күйлөнгөн чолпон элең балбал жанган таңда Ыр жаратып күлгүн жаш, ырдатып бүт кыргызды, ырак көктө баратат, ырдан жасап жылдызды деп оончунун дагы элге тааныткан ырларынын бири Күлгүн жаш. Мына ушул ырдын атынан Күлгүн жаш фольклордук тобун уюштурган. Мен окуу жайды бүтүп эле Карл Маркс деген мектеп-интернаты болот эле, жатак мектеп деп коебуз азыр. Ошол жерде мен көп жыл иштедим, 17 жыл иштедим. Ошол жерде кыргызга бүтүндөй мени таанылткан, анан кыргыз эли мени таанып билип алган ырларымдын көпчүлүгү ошол жерде жаралды, ошол мектепте жүргөнүмдө. Ошол Күлгүн жаш деген ырымдын тегерегинде мектептин ырды сүйгөн мугалимдер, окуучулар мен айланама уже топтолуп башташты. Ошол алгачкы ырларымды ырдоочулар ошол мектептеги мугалимдерим болгон. Анан кийин райондук маданият үйүндө иштейт эле Сайра Бейярова деген бир тууган карындашым болот эле, Кыз Жибек Абдыгапарова деген кыздар болот эле. Дал ошондой айылдан чыккан өнөрпоздор менин ырларымды бүтүндөй элге жеткирди. Ак кулар учуп канаты кулуп бийиктен, көңүлдү буруп кайберен жүргөн бийик бел, көл болуп чалкып, жыт болуп аңкып, түшүнбөй кирдиң түндө сен деген оонду ыр оончуну дагы бир бийик тепкичке көтөргөн. Күйөрмандар бул ырына кубанып, Арзыбек Бедияровдун түшүнө кызыккандар көбөйгөн. Түшүнө кирдиң деген ырдын тарыхын, бул ырдын тарыхы, ырдын жаралганына көп жыл болду, бир 15 жылдын тегерегинде убакыт болуп калды. Мен ушул дайыма эл арасында боломбу, той тамашада боломбу, концертте, ушул өзүңөр окшоп телевидениеге келем, журналисттердин элдин деле кызыктырган суроосу ушул да. Ушул түшүңүз кандай болду эле, ушул түштү айтып бересиз. Анан мен деле ошол түштү кече эле көргөндөй же бүгүн эле көргөндөй кайрадан айтып бере берем да. Себеби ал дал ошондой бир сонун түш болгон,
Кытай мамлекетинде, улуу Кытай мамлекетинде кыргыз деген биздин боордошторубуз жашайт. Кызыл Суу автономия областынын жердеген. Мына ошол Кытай мамлекетинде мага 2004-жылы кат келген да. Анан ал ушул Ошко келген, Оштон мага Жалал Абадка жеткиришкен. Ачып карасам ушу жакшынакай келишимдүү, ай чырайлуу кыз, өзүнүн сүрөтүн. Анан алакандай кагазга кат жазып, бир 4-5 сүйлөмдөн турган. Ошентип ошондой кат жөнөткөн да. Арзыбек ага, мен сизди сыйлаймын, чыгармачылыгыңызды сыйлаймын, өзүңүздү сыйлаймын, ырларыңызды ырдап жүрөм бул жакта. Сиз эми албетте мени билбейсиз. Ошол мүмкүн болсо байланыш туралы деп, ошол сүрөттөрүн, өзүнүн видео клиптерин жөнөткөндө ал кыз ушул Арзыгүл турган кыз болчу да. Ушул кыздын элесин мен оңго салайын деп анан ошо түшүмө кирдиң түндө сен деген Биримкул Алыбаевдин сөзүнө ошол оонду жаратканмын. Acayip ağam diklesin, bunu türlü aydın gülmüna izlesin. Topul boçür dep dolkungan indep, düşümü girdin gündö sen, düşümü girdin gündö sen. Жүрөктөн чыкканда жүрөккө жетет деп, мына ушул керемет оондун артынан дагы көп мыкты оондар жарык көрүп, анын бардыгы биринин артынан бири жарыкка чыккан. Өзгөчө кытайлык сулуу Арзыгүл менен бирге дуэт аткарып, Кош жылдыз, Кош кайрыга аталып, Барам сага, келем сага, жетем сага деген ырлар биринен арты бири жарык көргөн. Биз абдан көп убакыт жүрдүк, 27 күн убакыт жүрдүк ошол Кытай жеринде. Анан кытайлык туугандардан үйрөнө турган нерселерибиз болду, биз аларга үйрөтө турган нерселерибиз болду дегендей бир чоң жакшы күндөрдү өткөрүп, гастролубуз абдан жакшы, жемиштүү, ийгиликтүү болуп кайтканбыз. Бир гана өкүнүчтүү жери Арзыгүл менен жолугуша албай келгенмин. Анан ошол жерде жүрүп жанагы Таарындым сага деп анан ыр жазып келгенмин. Азыр Таарындым сагандагы көп ырчылар ырдап жүрүшөт, клип кылып тарттырып жүрүшөт. Арзыгүл өзү ошол жакта ырдап жүрөт. Анын сөзүн дагы ошол кытайлык кыргыз жигити Нуртокто Дубаналы жазган да. Ошол Артуш шаарында жүрүп, анан ушу кайтарга жакын убакытта ошо Таарындым сага деп ырдап, бияка келип өзүбүз ырдадык, ал жактык кыргыздар ырдады. Анан ошентип ырдашып, телефондон үн алышып, мен көп оондор жаздым Арзыгүлгө арнап. Анан 8-9 жылдан кийин Арзыгүл Кыргызстанга келип, ага ошол чакырыңыз, бир жагымдуу шарт болуп, жакшы учур болуп калса чакырың, барып экөөбүз сүйлөшөлү, таанышалы, таарынычыңызды жазайын деп, анан ушул 2011-жылы, 2012-жылда удаа келген да. Ошол баягы бир кичинекей сүрөттүн артынан ошо түшүмө кирдиң түндө сен деген ырым жаралды. Андан кийин Таарындым сага, өмүрлөш болсоң Каражан, жанагы ырлар бир серия бар го менде. Барам сага, келем сага, жетем сага. Жетем сага деген 3-чү сериясы да ошол Арзыгүлгө арналып жазылган да. Kıymaldı canım, avarım bilibim kaydasın. Kim bilin kayda, yürüsün kanday caydasın. Ürktündü yüzüm, sağınıç batmay yürürgüm. Makavat kıynap, usanın tapay, aylasın. Бизден калат артыбызда ырыбыз, ырга сиңген ойлорубуз сырыбыз деп, поэзия жөнөкөй сөздөн куралат дегендей, оончунун дагы бир өзгөчөлүгү сөздү тандай билгендигинде. Бул жаатта эл акындары Сооронбай Жусуев, Эсенгул Ибраев, Надырбек Алымбековдун ырларына оон жаратып, аларга экинчи өмүр берген. Акын кээде жазып койсо ал мүмкүн окулат, мүмкүн окулбайт, ал тура берет, архив болот, башка болот. А бул оон жазылгандан кийин аларга уже жан кирет да. Эл ошол сөз кимдики экен деп издеп баштайт. Мынчалык таасирлүү жазылган чыгарма деп анализдеп баа берип баштайт да. Ошол Надырбек акенин ырларына баягы мындайча айтканда Надырбек ага
менен биздин чыгармачылык байланышыбыз эмес, үй бүлөлүк дагы каттообуз бар, байланышыбыз бар. Эсонгул ага менен ошондой болгонбуз, байланышыбыз бар. Ал кишилерден дала жолу батасын алып, чайын ичип, көп жакшы күндөрдү өткөргөн учурларыбыз болгон да. Çaçkanda tal terekleri bür açkanda kırkırlardan kol buluzalap kızgaldakları gül açkanda Ağla suyrar ümit kala ağla gül cana Bar joğuma kayılı bolup varam sağa varam sağa Жүзүңдү чайкап мөлтүр суу бойлоп, бүлдүргөн терип жүрчелек ойноп, киндик кан тамган кутмандуу жерим кусадар болуп күн сайын ойлоп деп, ар бирибиздин жүрөгүбүздө туулган жердин сүрөтү бар дегендей, оончунун мекенге үндөгөн ырларынын бири кутмандуу жерим. Бул ырдын тарыхында баягы өзүнүн киндик каны тамган жерин өтө сүйгөн кишинин бир образы көрсөтүлөт да. Ошол киши мен өзүммүн да, мындайча айтканда. Айылда жашап, ушул азыркы күндө дагы 15 чакырымдай аралыкты түзсө дагы 29 жылдан бери мен айылдан барып келип иштейм. Ким эле жылсам өзүмдүн айылыма кайра кетким келе берет. Ошондой бир чоң улуу күчтөрдүн таасиринен ушу Кутмандуу жерим деген ырым чыккан да. Çölme koyun atır çotandı armansız günler özünde kaldı Alısta жүрсем genler dayım Адамды аткарган ишинен эмес, анын умтулусунан баалаш керек деп, оончунун өзгөчөлүгү жаштарга сабак берүү менен бирге оончулукту таштабай келе жаткандыгында, областта Арзыбектин арзуу ырлары аттуу кароосунага өтүп жатканы анын ырларынын эл арасында жашап жатканынан кабар берип турат. Аша бер өмүр кырларын, ача бер турмуш сырларын, сабада кымыз жытындай сапырды ырдын кырманы деп, чыныгы обондун дыйканы, керемет обондордун жаратуучусу катары мугалим, дарыгер жана обончу деген көп кырдуу таланттын ээси Кыргыз Республикасынын элчиси Арзыбек Бедияровго дагы мындан ары көп давандарды аша бериңиз деген жакшы тилекти айткыбыз келди.